Саламатсыздарбы, биздин Чалкан медиа каналдын көрөрмандары, биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды уңуңуздар. Украина версиясы боюнча Садыр Жапаров алдыңкы 10 дүйнөлүк жеңүүчү саясатчылардын катарына кирди. Интерфакс Украина дүйнөлүк саясатчылардын жогорку рейтингин жарыялады. Жеңүүчүлөр жана жеңилчүлөр 2020. Рейтингди эл аралык мамилелердин чебери, эл аралык саясаттануучу Антон Равенский түзгөн. Жылдын жеңүүчүлөрү категориясында талапкерлердин арасында Азербайжандын президенти Ильхам Алиев дагы бар. Толук аралыктагы ийгиликтүү аскер өнөктүк Азербайжандын президентинин ички аренада чоң жеңиши болду, деп белгилейт агенттик. Ошондой эле жылдын мыкты 10 жеңүүчүсү Реджеп Тайип Эрдоган Туркия, Нарендра Моди Индия, Си Цзиньпин Китай, Камала Харрис АКШ, Виктор Орбан Венгрия, Садыр Жапаров Кыргызстан, Ингрида Шиманет Литва, Майя Санду Молдова жана Луис Арсе Боливия. Мирлан Бакиров кечирим сурады. Анын кызматтан кетишинин себеби эмнеде? Вице-спикер Мирлан Бакиров бүгүн парламенттин жалпы жыйынында билдирүү жасап, кызматын тапшырып бергенине жар салды. Ал бул кызматта 3 жыл отуруп иш үстүндө кемчилик кетирип, кимдир бирөөгө катуу айткан болсо кечирим сурады. Мен өз ыктыярым менен төраганын ордун басары кызматын өткөрүп берүүнү чечтим. Болгон тажрыйба, билимимди жалпы мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн колдонуп иштей берүүгө аракет кылам, деди Бакиров. Бирок ал кызматтан кетүү себебин түшүндүргөн жок. Андан соң биринчи вице-спикер Айда Касмалиева парламент аз эле убактысы калганын айтып, мөөнөттү бүткөнгө чейин иштесеңиз болмок деп кайрылды. Аны менен катар дасыккан саясатчы, регламентти жакшы билген депутат катары иштерине ийгилик каалады. Вице-спикерликке Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Уланбек Исмаилов көрсөтүлүүдө. Ал үстүбүздөгү жылдын 29 августунда мандат алып, жогорку кеңештин депутаты болуп келген. Эске салсак, Бакиров дал ушул Өнүгүү Прогресс фракциясы мүчөсү. 2017 жылдын 13 декабрында вице-спикер болуп шайланган. 22 декабрь күнү Садыр Жапаров маек берип жатып, журналисттин түрмөдө жатканда кимди өзгөчө эстеп сагынып куса болдуңуз деген суроосуна төмөнкүдөй жооп кайтарды. Түрмөдөн чыкканда эң биринчи үй бүлөңдү, аялыңды, ата-энеңди, уул кыздарыңды көргүң келип сагынат экенсиң. Бирок эң биринчи түрмөдөн чыкканда казы болуп калган баламды эстедим. Мен барганда үйдө болсо деп ойлондум. Түрмөдө жатканда бир гана үй бүлөңдү, бир туугандарыңды, ата-энеңди сагынып эстеп куса болосуң, деп билдирди Садыр Жапаров. Бакиев өлкөгө кайтуу аракетин көрө баштады. Эки революциядан топ жыл убакыт өтсө дагы буга чейин качкын президенттердин кайтып келүүсү тууралуу маселе мынчалык деңгээлде козголгон эмес. Аскар Акаев чет элдик массалык маалымат каражаттарына берген маектеринде ата мекенине болгон кусасы артып турганын, калган өмүрүн, билимин элиме арнасам дегени интернет желесине байма-бай жүктөлүп келген. Бирок бир да жолу аны кайтаруу тууралуу сөз коомдо азыркыдай талкуу жараткан эмес. Ал эми Бакиев тууралуу айта турган болсок, ал өзү өлкөдөн куулуп кетсе да бир кезде ага жан делен берип иштегендерди унутпай, каражаттан кем кылбай камсыздап, майрамдарда болуп көрбөгөндө белектерди жиберип турган. Бакиев башка өлкөдө баш калкалап турса да, аларды унутпай жардам берип келгенин, ал адамдардын жакындары тар чөйрөдө кеп кылып калышат. Убакыт күтүп жатканбы, айтор өлкөдөгү башаламандыктан улам Кыргызстанга башын батырып алууга аракет кылып жаткансый. Октябрдагы төңкөрүштөн кийин Бакиев тууралуу оюн ачыкка чыгарылып, аны мактап жазган интернет колдонуучулар да пайда боло баштаган. Көрсө мыйзамдуулукка келе албай жаткан абалдан пайдаланып, атайын аккаунттарды өзүнө иштете баштаган экен да. Демек Садыр Жапаровка президенттерди кайрып келүү тууралуу сөз бекеринен козголгондой эмес. Бул жерде сөздүн төркүнү Бакиев кайра кайтып келип өз бийлигин жүргүзүп болуп жаткандай туюлат. Жел жүрбөсө чөптүн башы кыймылдабайт демекчи. Буга чейин Опер KG сайтына Максим Бакиев Кордай аркылуу келип кеткени тууралуу маалымат чыккан эле. Бирок аны көпчүлүк жалганга чыгарып коюшкан болчу. Садыр Жапаровка узатылган сургоодон көп өтпөй Бакиевдин келишин элдик курултайдын чечими менен такталарын жарыялашты. Демек бул кайтуу операциясы буга чейин толук пландалып, ишке ашууга өткөн экен десек да болот. Эми кандай болгон күндө да алардын келүү келбесин көпчүлүк эл чечип, эл таразалайт демекчибиз. Эскертүүңүз кабыл алынбайт. Президенттин ЖКдагы өкүлү Касмалиеваны кекетти. Бүгүн парламенттин жалпы жыйынына өкмөттүн өкүлдөрү жана прокуратурадан жооптуу жетекчилер катышпай, алардын ордуна келгендер депутаттардын суроолоруна жооп бере албай отурушкан. Президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Анарбек Калматов вице-спикер Айда Касмалиеванын эскертүүсүн кабыл албай турганын билдирди. Бүгүн парламенттин жалпы жыйынына өкмөттүн өкүлдөрү жана прокуратурадан жооптуу жетекчилер катышпай, алардын ордуна келген депутаттардын суроолоруна жооп бере албай отурушкан. Талкуудан кийин мыйзам долбоорун добуш берүүгө жибергенден кийин Касмалиева президенттин жана өкмөттүн парламенттеги өкүлдөрүнө чакырылган атка минерлердин келишин камсыздоо тууралуу эскертүү берген. Андан соң Калматов депутаттардын мыйзам долбоору боюнча сын пикирине комментарий берип жаткан учурда вице-спикер анын сөзүн бөлүп, маселе чечилип, мыйзам добуш берүүгө жөнөтүлгөнүн айткан. Макул, сиздин эскертүүңүз кабыл алынбайт. Ошон үчүн алгач маселени такталып, эскертүү бериш керек, урматтуу Айда Камчыбековна, деди Калмаматов. Андан соң Касмалиева, өзүңүз көрдүңүз, бул жакта прокуратурадан келгендер дагы жооп бере албай отурушту. Арганда
кандай дооматтар айтылды, ошон үчүн эскертүү берилди деп жооп кайтарды. Сунушталган мыйзам долбоорунда эгер кайсы бир ишкер экономикалык кылмыш жасап же салыктан качса мамлекетке келтирилген зыянды 2 эселеп төлөөтү каралууда. Муну менен ал кылмыш жоопкерчилигинен бошотулат. Муну апысты Финпол тарабынан соттук өндүрүшкө алынган жана соттогон тараптар колдоно алат. Муну апыс берүүнүн мөөнөтү белгиленген эмес, бирок адам экинчи ирет пайдалана албайт. Документти Жогорку Кеңештин депутаттары Өмүрбек Бакиров, Марлен Маматалиев, Гүлшат Асылбаева, Салайдин Авазов жана Акылбек Жапаров демилгелеген. Кылычбек Саркарабаев иштен расмий алынды. Ош шаардык дене тарбия жана спорт комитетинин төрагасы Кылычбек Саркарабаев 23 декабрь күнү кызматтан бошотулду. Бул тууралуу шаардык мэриядан билдиришти. Саркарабаевди Ош шаардык аймактык комиссиясы мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин этикасы боюнча кызматтан алуу боюнча мэрге сунуш берген. Анын негизинде спорт комитетинин башчысы жумуштан расмий бошотулду. Кылычбек Саркарабаевди аты жөнүн жасалма документ аркылуу өзгөрткөн деген шек менен УКМКнын 17 декабрь күнү кармаган. УКМКнын уюшкан кылмыш тобу менен байланышы бар экенин билдирген. Кийин соттун чечими менен 2 айга камакка алынганы кабарланган. 33 жаштагы Кылычбек Саркарабаев Ош шаардык спорт комитетин 2015 жылдан бери башкарып келген. Парламент экономикалык мунапыс боюнча мыйзам долбоорун жактырды. Бүгүн 23 декабрда Жогорку Кеңеш экономикалык мунапыс боюнча мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун карап, 2 жана 3 окууда добуш берүүгө жөнөттү. Ушул эле күнү долбоор 2 окуудан тең кабыл алынып жактырылды. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Гүлшат Асылбаева экономикага зыян келтиргенин мойнуна алып, анын ордуна өз ыктыяры менен толтурган адамга карата коомдун мамилесин өзгөртүү максаты коюлуп жатканын айтты. Экономика министринин орун басары Бекболот Алиев мыйзамдын негизги максаты каражат түшүрүп калуу эмес, көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу экенин билдирди. Мыйзам күчүнө кирсе, жаза кодексинин 15 беренесине өзгөртүү киргизилип, чыгымды төлөп бергендер камакка алынбайт. Салык төлөөдөн качуу, аткезчилик, мүлккө байланыштуу алып сатуудагы мүчүлүштүктөр сыяктуу иштер экономикалык кылмыш деп эсептелет. 1300 адам экономикалык кылмышка байланыштуу келтирген чыгымды төлөп камактан кутулушу мүмкүн. Парламенттин жыйынында айтылгандай, Кыргызстанда көмүскө экономиканын деңгээли 30% тегерегинде болууда. Дастан Бекешев, Анарбек Калматов, бул жерде үгүт кылбаңыз, сиз депутат эмессиз. Президенттин Жогорку Кеңештеги өкүлү үгүт иштерин жасабаш керек, дейт депутат Дастан Бекешев. Бул тууралуу бүгүн 23 декабрда Жогорку Кеңештин жыйынында билдирди. Парламенттин күн тартибинде экономикалык маселелер каралып жатат. Анда бул президенттин Жогорку Кеңештеги өкүлү Анарбек Калматов ар бир маселе боюнча пикирин билдирүүгө укуктуу экенин айтты. Дастан Далабаевич, сиз депутат эмессиз деп айтышы мүмкүн. Депутат болбосам дагы менде президенттин өкүлү тууралуу жобо бар. Анда мен ар бир маселе боюнча пикиримди билдирүүгө укугум бар экени жазылган. Ошондой эле президенттин атынан көз карашымды айтып, аны жактоодо дагы укугум бар, дейт Калматов. Буга карата депутат Бекешев, ооба, президенттин өкүлү өз позициясын билдирүүгө укуктуу, бирок үгүт иштерин кылбашы керек. Мен эскерте кетсем, өткөн аптада референдум боюнча талкуу кылганбыз. Ошол жерде Анарбек Баратович үгүт сөздөрүн айткан. Ошондо мен бул жерде үгүт кылбагыла, сиз депутат эмессиз деген эскертүүмдү айткам. Ал эми позицияңыз тууралуу айта бериңиз, маселе жок, деди Бекешев. Кой Таш окуясы боюнча сот уланат. Бишкектин 1-майрандык соту бүгүн 23 декабрда Кой Таш окуясы боюнча ишти кароонун улантары күтүлүп жатат. Бул тууралуу айыпталуучулардын бири мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Замир Жошев билдирди. Анын айтымында, өткөн аптада ишти карап жаткан сот кийинки жарыянды 23 декабрга саат 14:00 белгилеген. Жарыянга Атамбаев жеткирилүүгө тийиш. Крим төбөлү Азиз Токаевдин 2013 жылы түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушу боюнча иштин алкагында Атамбаевди кармоо операциясы 2009 жылдын август айында анын Кой Таш айылындагы үйүндө болгон. Анда УКМКнын офицери Үсөнбек Ниязбеков каза болуп, 100дөн ашык киши жараат. Бул иш боюнча 19 киши айып, алардын 14-үнүн иши сотко өткөн. Азыр күбөлөр суралууда. 250дөй күбөнүн 10дон ашыгы суралып бүттү. Буга чейин Атамбаев Батокаевдин ишине байланыштуу 11 жылга эркинен ажыратылган. Ал Бишкектеги номер 47-колонияда кармалууда. Ипотеканын үстөк пайызын азайтып берүүнү суранып, мугалимдер пикетке чыгышты. Мамлекеттик ипотекалык компаниядан насыя алган 15 чакты адам бүгүн 23 декабрда өкмөт үйүнүн алдына пикетке чыкты. Алар өзүлөрүнүн Бишкектен, Канттан жана Сокулуктан келген мугалимдер жана дарыгерлер деп тааныштырып, мамлекеттен ипотеканын негизинде батир алганын, бирок үстөк пайызын төлөөдө кыйналып жатканын айтып беришти. Акцияга чыккандар алган айлык маянасы ипотеканы төлөөгө жетпей жатканын айтып, үстөк пайызды азыркы 7-10%тен 4 кылып берүүнү суранышты. Айрымдары акча төлөй албай ажырап калуу коркунучуна кептелгенин билдиришти. Ипотекалык компанияга буга чейин 5 жолу барганын, эми өкмөттөн жардам сурап келгенин айтышты. Пикетке чыккандардын өкүлдөрүн вице-премьер-министр Эльвира Сабалдиева кабыл алмай болду.